Чек арага чектештей качкан айылдарда жашаган кыз келиндердин укугун жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган долбоор Инсан эли коомдук фонду тарабынан демилгеленип ишке ашып отурат. Башкы максаты элеттик аялдардын чакан жана үй шартындагы ишканаларын түзүү үчүн бизнестик жабдууларды берүү аркылуу жумуш менен камсыз болуусуна көмөк көрсөтүү. Биз акыркы 3 жылда ушул элеттик аялдарды үй бүлөлүк кирешесин көбөйтүү, анан алардын чакан бизнесин түптөө багытында бир топ долбоорлорду ишке ашырып келгенбиз. Биз ушул бүгүнкү иш-чарабыз ушул Баткен областындагы чек аралаш коомчулукта аялдардын экономикалык артыкчылыгын жогорулатуу болсун долбоордун алкагында өтүп атат. Бүгүн дагы ошол иштин жемиши менен, ошол иштин баягы өзүнүн жүрүшү менен бүгүн дагы мен азыр сиздердин бир жакшынакай иштериңиздерге күбө болдук. Бул дагы болсо биздин Лейлек району үчүн өтө чоң эмгек, чоң иш-чара. Баардыгыбыз көрүп отурабыз, бүгүнкү күнгө чейин дагы Инсан эли коомдук фонду тарабынан бир топ иштер аткарылып келген. Негизги эң чоң иштер аткарылып келген. Ошол иштердин дагы мына бүгүн дагы ошол жакшынакай самалга күбө болдук. Мындай иштер үйдө жумушсуз отурган кыз келиндердин чакан ишкердигин түптөөгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк жаратат. Бул өз кезегинде айымдардын кызыгуусун арттырып, алдыга умтулууга стимул боло аларын айтышат. Элге көптөгөн кызматтарды кылсам деген үмүтүм чоң. Ошон үчүн үйдө кичинекей машинам менен келген заказдарды, элден түшкөн көптөгөн заказдарды тигип берип жатам, элдин талабына ылайык кылып. Ошол эми ушул долбоордон өтүп калса, утуп калсак, элге көп кызматтарды кылып, иши жок, үйдө жумушсуз отурган кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылып, чогуу иштесек деген ойдомун. Негизги пилоттук айыл өкмөттөрүбүз Баткен району боюнча Аксай айыл өкмөтү, Лейлек району боюнча Жаңы Жер айыл өкмөтү аялдарга ар кандай курстарды өткөрүп, тренингтерди өткөрүп, жеке ишкерлигин өнүктүрүп, ушул күндө азыркы жарманкеде ушул продукциялары көрсөтмөгө чыгарылган. Европалык биримдиктин чек ара кызматташтыгын бекемдөөгө багытталган жана миграциялык саясатты өнүктүрүү эл аралык борбору жүргүзгөн гранттык программасынын 4-чү компонентинин алкагында каржыланууда. Иш-чарага жергиликтүү жетекчилер, шаар тургундары катышып, көргөзмөдө коюлган эмгектер менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Пермет Манасова, Бакыт Саитов, жаңылыктар.